Нас вер! Ибраимов, нас вер! Ошентип кече өткөн мэр шайлоодон кийин Кыргызстанда 2017-жылдын митингдер сезону ачылгандай болду. Бирок бул жолу бийлик менен көрөшүүгө ресурсу жетишпей жаткан оппозициянын тарапташтары эмес, бийликти 5 манжасы менен мыкчып турган Социал-демократтар партиясы уюштурду. Митинг уюштуруу себеби да кызык. Митингчилер социал-демократтар башында турган көпчүлүк коалициянын депутаттары добушун сатып ийди деп чыгышкан. Укук коргоочу Качкын Булатов коркконго кош көрүнөт болгон бийликке мындай митинг колдоонун кереги жок эле деп эсептейт. Ал бийликтин митинг уюштуруу себебин өз депутаттарына ишенбестиги дейт. Бийликке андай колдоонун кереги жок эле да. Аны өзүнчө депутаттык жана шайлангандар чечмек. Калыстык менен, өзлөрүнүн пикири менен. Бирок булар андай кылган жок. Ошо өз күчүнө да ишенбей, ошо сүйлөшүүлөрдөн дагы коркуп, жалтанып, мынакей эште кишилердин баары колдоп атат, тигиндей кылып атат деп туруп, бийлик өзүнүн максатын аткарып алды. Бул дагы жакшылыкка алып келбейт. Анткени Албек Ибраимовдун үстүнөн мындайча айтканда көп кылмыштуу иштер бети ачылып келатат. Депутат Жанар Акаев бул көрүнүшкө дароо эле пикирин Твиттердеги баракчасына жазды. Ибраимов ансыз деле мэрликке өтмөк, митинг өткөрүп эмне кереги бар эле. Мындан ары митингди бийликтегилер уюштурабы эми? Митингти уюштуруучулар ага толук укугу бар экенин билдиришсе, шаар мэри Ибраимов өзүн колдоп кыйкырып турган адамдардын кыймылынан эч кандай мыйзам бузуу көрбөгөнүн билдирди. Митинг кылууга алдын ала уруксат ала тургандай митинг эмес, себеп дегенде уруксатты чоң площадьтардан, анан атайын өткөрүүчү жерлерден уруксат алат. Бул жерде бул баягы стихийный митинг болду го деп эсептейт. Бирок милиция Албек Ибраимов жана анын жүздөгөн тарапташтары мэриянын астына митинг уюштурууда мыйзам бузуу көрбөгөндөрү менен 3 жыл мурун такыр башкача окуя катталган. Белгилүү жарандык активист Өндүрүш Токтонасыров Кубанычбек Кулматов мэр болуп, атаандашсыз шайланып жатканына нааразычылыгын билдирип, жалгыз акцияга чыкканда аны милиция кармап кеткен. Бул кош стандарттуулукпу же? Кече эмне үчүн биз жалгыздап чыккан Токтонасыровго же болбошко жарандык активисттерге карата жасаган тынч жыйындар учурунда талаптар милиция органдарынын кызматкерлери тарабынан көрүлгөн жок. Алар жөн эле карап турушпадыбы? Концерт көрүп атышканчы. Бул эмнени билдирет? Азыркы бийлик мындай да, эгерде өзүңө жаккан, Атамбаевдин саясатын колдогон, Атамбаев күн деген мазмундагы жыйындар өтсө, пожалуйста, орусча айтканда, уруксат өткөрө бер. Аларды сындап, же болбосо өзүңдүн ачуу чындыкты айтып, өзүңдүн каршы пикириңди айта турган адам пикетке келе турган болсо, дароо тиги органдык кызматкерлери кармап кетип атат. Бул кош стандарттуулук, биз муну токтотушубуз керек. Негизи өлкөдө стабилдүүлүктүн болушуна, митинг пикеттердин өтпөшүнө бийлик кызыктары болушу керек эле. Бирок 2017-жылды адеп, ыйман, маданият жылы деп жарыялаган бийлик жаңырган жылды митинг менен жана өз депутаттарын сатылып кетет деген шек саноо менен тосуп алды. Марат Төлөмүшұлы, Ренат Телеманов, Сентябрь.